Manаны açıp kirgen. Mana şerde 3 de bala turgan eкен. Аткезчиликке шектелип кармалган 3 жаран бир туугандар болгон. Алардын жакындарынын айтымында милиция кызматкерлери тинтүү учурунда үй ээсине орой мамиле жасаган. Натыйжада үй ээси менен тартип сакчылардын ортосунда чыр чыккан. Мен mana şerde turdum, mana şuntуп turдum. Mana şunday kılıp turdum. Toktop dur деп. Meme apke dedim, kanşı apke dedim. Men özüm mana 7 ayıldın üstüden ayalda kengeşin törayım bolup işteymin. Өкмөттү апке dedim. Taza olsunlar dedim. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматы боюнча, үй ээлери аткезчилик фактысын жашыруу максатында милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, кызматкерлерге кол көтөрүп, 2 тартип сакчысы ооруканага жаткырылган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 374-беренесинде 2-пунктунун негизинде Баткен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, шектүү катары Карабак айылынын 3 тургуну убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ал эми тинтүү учурунда милиция кызматкерлери мас болгон деген маалымат чындыкка дал келбейт. Баткен районунун Карабак айылы 3 тарабынан Тажикстан менен чектешип тургандыктан, айылда аткезчилик менен алектенгендер арбын. Жергиликтүү бийлик буга чейин бир канча жолу түшүндүрүү иштерин жасаганы менен майнап жок дейт айыл өкмөт башчысы. Biz mıyzam çekide kontrabanda kılgan bolsok, штрафын төлөп чыгып атабыз. Mana штрафын төлөп чыктым. Мыйзам чегиде төлөп чыктым. Силердин ишиңер болбосун. Бул менин жеке ишим. Менин ишим органдын иши. Мен органга түштүм, органга төлөдүм, чыктым. Ишиңер болбосун. Бирок силер адамдык демеңер кетти деп элдерди бетиге айтса, ишиң болбосун деп коркутууларга барган да. Эми элдер айтып, мындан натыйжа чыккан жок. Ал эми УКМК аткезчилик мыйзам чегинде токтотуларын жана ага тиешелүүлөргө тийиштүү чаралар көрүлөрүн эскертет.